Kırgızstandық мекендештер, мынакей Кудайым буйрса 17 февраль Медина шаарында турабыз. Ооба бул жакта Саудияда ай көрдүк деп атышат. Бирок ачык айды көргөнүбүздүн көргөзгөн жок, эми кандай Алла билет, бирок бул жакта орозо башталды. Бирок Кыргызстанда, урматтуу туугандарым, орозо Кудайым буйрса эртең 18 февралда 2026 айдын кечинде куптандайын таравих намазы окулат. 18ден 19га караган түнү таңгамал саарлык жеп орозонун эң биринчиси 4-чү күнү башталат Кудайым буйрса иншалла. Себеп дегенде бул жерде көп маселе бар. Эң негизгиси биз бирөөгө баш ийгенди үйрөнөлү да. Ар бир адам өзүнүн эли болот. Мисалы сиз келсеңиз, мен сизди операция кылсам, эгерде сизди өлтүрүп алсам, анда мени түрмөгө отургузуп коесуз. Каматып коесуз, арыз жазасыз. Ал эми ошол эле көрүнүштү, бирок өзүнүн адиси, доктор, профессор кыла турган болсо операция кылып, бирок операциясы ийгиликсиз болуп калып, эгерде адам чарчап калса, мисалы Аллахым сактасын, балаңыз же башка бирөө чарчап калса, сиз арыз жасаңыз, арызыңыз каралбайт. Себеби адиси айтты болуп эсептелет. Ошондой эле дин маселесинде да өзүнүн адиси бар. Бизде атайын алхамдулилла, Кудайыма шүгүр, өтө жакшы устаздарыбыз бар. Ошол негизде атайын мекеме бар. Мусулмандардын дин башкармалык бир өзүнүн ордосу бар. Ошоктон кандай чечим чыгып аткан болсо, иншалла, өзгөчө ушул ай маселесинде жылдашына ызычуулар болот. Андай кылбастан ихтилафул маталия деп коет. Айлардын ар жерде чыгуусу ар кандай болот. Ай бир жерде, мисалы Кыргызстанда чыккан убакта бул жактан да чыгып калбайт да. Мисалы саатта дагы 3 сааттык айырма бар. Кыргызстан бар, наркы бетте болсо жердин наркы бетинде Америка бар. Ошол бизде Маваран Нахыр дейт. Мисалы Өзбекстан, Казакстан ушул тараптарда, Кыргызстан, Тажикстан. Ошондой эле Бахрул Азам деп Пакистан, Индия, Туркменстан, Афганистан ошол жактарда мурдатан айлардын чыгуу орундарын ар башка болуусу бул эске алынып келген. Мындайча айтканда кайсыл жерде ай өзү жака карап көрүнөт деген мазмунда. Ошондой эле мисалы астрономиктер деле азыр айтып атат, Саудиянын өзүндө дагы айдын менен күндүн экөөнүн батышы жана айдын байгысу өтө убакыты бир болгон, бири-бирине чагылып, күн менен ай чагылып, экөө өтө кыйын эле ажыратыш кыйын болчу дейт. Көрүш өтө кыйын эле деп астрономиктер деле айтып атат да. Ошондо кыскасы кандай болгон тагдырда да Кыргызстанда Кудайым буйрса, орозоңуздар кут болсун, берекелүү болсун. 19 февраль күнү орозо башталат, ооз бекитилет. 18 куптанда таравих намаз окулат. Махмуд Кашкари мешітінің ешігі ачык. Келе бериңиздер таравих намазга.